Мына ушул видео материалды улай эле студиябызга конок чакырганбыз. Биздин бүгүнкү студиябыздын коногу Күрөш Федерациясынын вице-президенти Канат Бегалиев. Саламатсызбы, Канат байке? Кош келипсиз. Саламатчылык. Алгач мына ушул бир нече күн мурун спорт ордосунда өткөн Кыргызстандын биринчилиги тууралуу айта кетсеңиз. Кече күнү Кыргызстандын биринчилигин жыйынтыктадык, эң күчтүүлөрүн аныктадык. Быйылкы жыл биз үчүн аябай жоопкерчиликтүү, маанилүү жылдардан бери быйыл 2020 Токиодо өтчү Олимпиадага даярданып жатабыз. Ошондуктан Кыргызстандын биринчилигин өткөрүп, эң күчтүүлөрүн тандап, анан кийин биринчи машыгууга, сборго, андан кийин балдарды Азияга даярдайын деп чечтик. Кечеги ошо Кыргызстандын биринчилигинде канча салмак боюнча мелдешип өттү, канча балбан катышты, канча адам тандалып алды? Ошого токтоло кетсеңиз. 10 салмак өттү, кече күнү 10 салмак болду. 10 салмактан 10 баланы биринчи орун кылып, биринчи номер кылып тандап алдык. 10 баланын 6 салмагы бул баягы олимпиадалык салмактар, 4-өө баягы олимпиадага кирбечү салмактар. Андыктан 6 баланы биз тандап алдык, олимпиадага барчу салмактагыларды. Чындыгында эми 6 эмес, 5, анткени себеп дегенде бир салмагыбызда жолдомо бар олимпиадага. Ошондуктан ал баланы бир эле жалгыз ошол Азизбеков Атабек деген 87 килограммдагы салмактагы баланы бошоттук. Калган салмактардагы балдарды тандап алдык. Мына ушул олимпиадалык эме деп калдыңыз. Бул ушул олимпиадага жолдомо утканга канчалык мүмкүнчүлүктөр бар? Мисалы, канча планда, канча жолдомо коюлду планга? Канча жолдомо утканга мүмкүнчүлүк бар? Жолдомо 6 салмак, греко-римден 6 салмак болсо, бир жолдомо бар бизде. Дагы бир кеми 3 салмакты болжолдоп турабыз. 3 жакшы болуп кетсе, 4-5 алганга да аракет кылабыз. Эми чындыгында бул мына 20-20га жолдомону аябай кыйындатып салышты. Дүйнөлүк уюм мурун 20дан ашыгыраак 21-22ге чейин ар бир салмакта олимпиадада катышуучулар болчу. Бунусунда 16 кылып кыскартып койду. Ошондуктан кичине кыйыныраак болот жолдомо алыш. Атаандаштык көп мурункуга. Атаандаштык мурункуга караганда, мисалы үчүн мурун жолдомо үчүн 4 жолу болчу, ар бир мелдеш, эми бунусунда 3 жолу кылып койду. Бул грек-римден сырткары бул күрөш федерациясында дзюдо, эркин күрөш сынды башка да түрлөр бар да. Ал жакта эме кандай жүргүзүлүп атат? Мына ушул даярдыктар, олимпиадага даярдыктар. Күрөш федерациясы бүгүнкү күндө талыкпай жакшы эмгек кылып келишип атат. Бу жерден ошол федерациянын башында тургандарга бардыгына жана ошондой эле фанат балдар, патриот балдар, жана деме үрчү балдар дагы көбөйдү. Именно ушул жалпы күрөшкө чоң салым кылып келишип атат. Мисалы үчүн эркин күрөштөн биз 3 жолдомону үмүт кылып атабыз. Балдарыбыз Кудай буйруса жакшы, даяр. Кыздардан дагы Айсулуудан тышкары дагы бир жолдомо күтүп жатабыз. Ушул олимпиада тууралуу кеп кылганда, жолдомо алгандан кийин мына ушул олимпиада кандайдыр бир медаль уткан нерсе баягы негизги максаттан. Бизде мына ушул өткөн олимпиадада ийгиликсиз болуп калды дегендей бир аз эме негизи катышып келди, бирок баягы ушул медаль уткан жагынан бир аз ийгиликсиз болду да. Бул олимпиадага кандай даярдыктар бар? Канчалык үмүт кылсак болот дегендей биздин балбандардан? Мисалы үчүн биз азыртадан айтып атабыз, олимпиадага жолдомо алгандарды дагы силер олимпиадага барып жөн эле катышып келем десеңер, андан көрөк барбай эле койгула. Барып утуп келем деген балдарды гана биз алып барышыбыз керек деп ойлойм. Мүмкүнчүлүк алтынга деген үмүтүбүз бар.
мына Айсулуу айымыбызга Кудай буйруса алтын деп үмүт кылып атабыз. Андан тышкары мына балдарыбыз дагы баягы даражасы деп айтсам жаңылышпайм. Даражасы ушул алтын медалдын даражасындагы балдарыбыз дагы бар. Ошондуктан баягы жаракатсыз, жакшы орусча айтканда табына формага келгенде балдарыбыз ошол олимпиадага кирип барса, мен ойлойм алтын медаль болот деп. Алтын медаль үмүт кылсак болот, э? Болот. Негизи кайсыл балбандар негизги баягы эме болуп атат. Айсулуу деп калдыңыз. Айсулуудан сырткары баягы бизде мисалы Кыргызстанда баягы негизги баягы күчтүү спорттордун медаль алып келген спорттор мына ушу күрөш түрү айрыкча баягы бизде негизи басым жасалган түрлөр эмеспи? Ошонун арасында грек-рим дагы баягы кайсыл балбандарды үмүт кылсак болот мына ушул Айсулуудан сырткары? Бардыгынан үмүт кылсак болот. Биринен бири ашпайт. Бардыгы өз салмагында дүйнө жүзүнө аттары таанылып калган балдар. Андыктан бардыгы бирдей, бир калыпта. Мисалы үчүн ошол эле 60 килограмм менен 130 килограммда салмактагы балбандарыбыздын дагы шанстары бирдей. Тажрыйбалары жетиштүү, Тажрыйбалары жетиштүү. Баягы жаш бала деп дагы айтканга болбойт. Баягы Кыргыздын немесин айтканда баягы чучугу толуп турган маалы, мына азыркы биздин балдардын болуп турган маалы десем туура болот. Мына ушул олимпиада тууралуу кеп кылганда, сиз Бейжиңден күмүш медаль алып келдиңиз. Өткөн олимпиадага машыктыруучу катары балбандарды алып бардыңыз, башка машыктыруучу катары. Бизде ушул медаль утканга негизги тоскоолдук эмне болуп атат олимпиададан? Айрыкча алтын медальга мисалы. Тоскоолдуктар. Мен ойлойм бир эле күрөштөн гана эмес, жалпы бүткүл спортко ошол олимпиадалык вид спорттага көбүрөөк көңүл бурулуш керек, көбүрөөк басымды ушуга жасаш керек деп эсептейм. Бир эле күрөштөн эмес, мисалы үчүн бокстан, оор атлетикадан Кыргызда таланттуу балдар өтө көп. Баягы улуттук оюндар, эрежеси, эрмушташ ошондой спортторго да көбүрөөк көңүл бурулуп атат. Эми мен ага каршы эмесмин. Ар бир спорттун өзүнүн күйөрманы бар. Бирок ошол эле маалда биздин бул олимпиадалык вид спортто умтулбаш керек. Бул политический деп айта алам. Анткени бул олимпиада деген ошол эле Кыргыз элинин, мамлекетинин аброю, сырт жактагы спорттогу аброю, эл аралык аброю. Ошондуктан элибиз жалпы жогорку кеңештен болобу көбүрөөк көз караш болсо, сөзсүз түрдө ар бир олимпиададан бир, эки эмес, бир нече медаль алганга мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Ошо айтайын деген баягы сиздер барган жылы ушул грек-рим күрөшүнөн 2 медаль келди олимпиададан. Ага чейин дагы андан кийин дагы мындай окуя катталган жок, болгон жок. Ошол айырма эмнеде болду ошол сиздер уткан учурда, андан кийин дагы утканга эмне тоскоол болуп атат дегендей. Сиздерде мисалы тажрыйба көрүп келдиңиздер, билесиздер, ошол эмне тоскоол болуп атат? Спорт деген эми ушундай экен да, бирде баягы ат чуркабайт, бак чуркайт деген кыргыздын макалдары бар эмеспи? Кээ бир жерден чындыгында бир аз баягы фарт жүрбөй койду десем болот. Мисалы үчүн Айсулуу айым Риодон утуп турган жеринен бир саналуу секундтар калганда колдон алтынды кой берип алды, медальды кой берип алды. Бунусу өкүнүчтүү да, аябай. Эми андай дагы көп кездешет. Эми менимче быйыл мурунку 2016-жылы алып барган балдарыбыздын мүмкүн тажрыйбасы жетпей жашыраак болсо, мына азыр бышып, чучугу толуп эми алыш керек деген чоң үмүт кылып атабыз чындыгында. Анан эми мен өзүм күрөш федерациясында иштеп аткандан кийин күрөшкө маалымат бере алам, жооп бере алам. Мисалы үчүн балдарыбыз кандай даярдык көрүп атат. Ар бир спортто деле ошондой үмүт кылышып атса керек. Эми жакшы ийгилик болуп кетсе, биздин балдарыбыз маанайлары жакшы болуп кетсе, мен ойлойм 1-2 эмес, ушул бир 4-5 медальга чейин деген үмүтүм бар да мен бүткүл жалпы спорттон.
Түшүнүктүү. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Келаткан Олимпиадада ийгилик каалайбыз. 4-5 эмес 7-8 медаль утуп келет деп ишенебиз. Рахмат. Ал эми көрөрмандарга эскерте кетсек, бизде студияда конокто күрөш федерациясынын вице-президенти Канат Бегалиев бизде конокто болду.